Жаңылай Абдуллаева учурда Кытайдын Юнань университетинде магистратурада окуп жатат. Азыр ал өзү билим алган Ошмудагы Конфуций институтуна практика өтөөгө келген. Жаңылай окуусун аяктаган соң өз өлкөсүнө келип иштеп, мамлекетке салым кошууну самайт. Проживание өзлөрү бизге болгон стипендияларында бөлүп беришет. Албетте башында барганда өзүнүн кыйынчылыктары болду. Тамак ашынан кыйналганбыз. Ал жактын маданияты, тамак ашы биздикинен өзгөчөлөнүп турат, баары бир айырмаланып турат. Окууну бүткөндөн кийин мен албетте эле баары жүрөгүбүз кыргыз деп тартып турат, Кыргызстан деп тартып турат. Ошого биз кайра окуп бүткөндөн кийин ушул жакка Кыргызстанга келип, өзүбүздүн салымыбызды кошуп, ушул жактан да келечекте дагы ушул жактан өзүнүн кесибибиз менен жогору деңгээлде иштеп көрүүгө аракет кылабыз. Кыргыз-Кытай мамлекеттеринин билим берүү жаатындагы кызматташтыгынын алкагында ачылган Ош мамлекеттик университетиндеги Конфуций институтунда жылына 400-кө жакын студент Кытай тилин үйрөнүп, бакалавр жана магистратура даражасындагы дипломдорго ээ болушат. Ошондой эле Кытай өлкөсүндөгү 15тен ашуун университеттер менен келишим түзүлүп, студенттер бюджеттик негизде окууга жөнөтүлөт. Биздин адистигибиз котормочу эки өлкөнүн ушул достугуна, өнүгүшүнө, Кыргызстандын өнүгүшүнө мен салым кошкум келет. Ошол себептен ушул адистикте окуп жатам. Буюрса азыр көбүндө эле ХСК 3 уровень болуп калды. Ошондуктан азыр көпчүлүк эле студенттер жакшы эле Кытай тилинде эркин сүйлөй алышат. Кытай өлкөсү азыркы учурда өнүккөн мамлекеттердин бири болгонуна байланыштуу бизге бул тилди билүү керек болот. Себеби азыркы учурда биздин кесибибиз котормочу. Ошондуктан Кытай тилин жакшы өздөштүрүп, буюрса ошол кесибиз менен иштейбиз деген үмүтүбүз бар. Ошол эле учурда жылдан жылга Кытай мамлекетинен Кыргызстанга, анын ичинен Ошмуга билим алууга келген студенттердин да саны өскөн. Билим тармагында ошол Кытай тараптагы көптөгөн университеттер менен эки тараптуу келишим, мисалга 2+2 кош дипломдуу боюнча, мисалга Кытай тараптагы номер 3 Сяотун университети менен келишим бар. Ал тарапта азыркы биздин эки студентибиз кош дипломдуу боюнча билим алып жатат. Азыр Ош мамлекеттик университетинде магистратура бөлүмүнө Кытай тараптан 100дөн ашуун магистр окуйм деп келген Кытай тараптан бакалавриат багытын бүткөн бүтүрүүчүлөр келип бизде азыр билим алып жатат. Аталган институтта учурда 15ке жакын Кытайдан келген ыктыярчы мугалимдер келип сабак берип жатышат. Окуу жайда кыргызстандык студенттер Кытай тили жана маданиятын өздөштүрсө, ал жактан келген студент мугалимдерге кыргыз маданияты үйрөтүлөт. Мени студенттердин Кытай тилин үйрөнүүгө болгон кызыгысы абдан кубандырат. Азыр студенттеримдин жетишкендиктери абдан жакшы. Келишим боюнча мен 4 жылга келгем. Ушул убакыт аралыгында кыргыз тилин толук үйрөнө алдым деп ойлойм. Кыргызстанга келерден мурун атайын кыргыз тили курсунда да окуп анан келдим. Кыргыз маданияты мага абдан жакты. Өзгөчө элдери өздөрүн эркин сезип жүрүүсү жана конокторго жасаган мамилеси көңүлүмдү жылытты. Ошмунун Конфуций институту 10 жыл убакыт аралыгында билим берүү жаатында Кытай-Кыргыз кызматташтыгын бекемдөөгө салымын кошуп келет. Айта кетсек, Кытайдын Сиань шаарындагы Сяюань университетинде кыргыз борбору ачылып, кыргыз тилиндеги китептер менен камсыздалган. Нуржамал Алымкулова, Уран Адышев, ЛТР, Ош шаары.